17 майда Клуб Медиа коомдук фондун жоюу боюнча жаңы инстанцияда Бишкек шаардык сотунда биринчи сот отуруму болуп өттү. Бирок клубдун апелляциялык арызын кароодон баш тартты. Ал Октябрь райондук сотунун Клуб Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечими чыккандан бери арыз бере турган убактан кечигип калган деп жатат. Тем не менее, представители общественного фонда Клуб Медиа указали на то, что своевременно подавали апелляционную жалобу, она была возвращена. Мы считаем, что она возвращена была тоже необоснованно. Сот клубтун апелляциялык арызы анда юстиция министрлигинин дареги туура эмес көрсөтүлүп калгандыктан артка берилген деген жүйөнү келтирип жатат. Ошиблись в одной цифре, то есть вместо 32 написали 39, бульвар Молодой гвардии. Я думаю, что по улице Молодая гвардия только одно министерство юстиции. Несмотря на то, что после этого возврата апелляционной жалобы общественный фонд Клуб Медиа сразу же подал вновь апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция просто отказала в восстановлении пропущенного срока. Клуб Медиа коомдук фондунун адвокаттары соттун бул чечимине макул эместигин, аны даттанаарын билдиришти. 2023 жылдын 28 августунда Бишкек шаардык прокуратурасы клубтун юридикалык жактарынан бири Клуб Медиа коомдук фондун жоюуну талап кылып, сотко арыз берген. Ал эми 9 февралда Октябрь райондук соту фондто анын уставында журналисттик ишмердүүлүк камтылбаганы үчүн жоюу тууралуу токтом чыгарган. Бирок сот фонд кайра каттоодон өтүп, 18 декабрда эле уставына журналисттик ишмердүүлүктү кошконун эске албай койгон. Болбосо сот клубтун жаңы уставын иштин материалдарына киргизген эле. Сотко психология жана психиатрия жаатындагы мамлекеттик эксперттер да катышып сүйлөшкөн. Алардын баамында клубтун чыгарылган материалдарында бийликке карата кескин сын жана терс маалыматтар камтылган экен. Мамлекеттик эксперттер ушундан улам Кыргызстанда психикалык жактан жабыркаган жана сексуалдык аномалияларга кабылган адамдардын саны өскөн деп жатышат. Клуб Медианы жоюу чечими чыккан убакта бир нече эл аралык уюм сот чечимин айыптап, чечимден баш тартууга чакырышкан. Алардын арасында журналисттерди коргоо эл аралык комитети, адам укугу үчүн эл аралык өнөктөштүк, ошондой эле Норвегиянын Хельсинки комитети болгон.